Эфир Сулантабыз. Қонақта бүгін бізде көп балалуу ата жана баатыр эне деп айтсак болот үлгүлүү үйлөрдүн бири Шакулиев Нурбек, Кожоналиева Кундуз эжекебиз студиясына келип калыптыр. Ассаламу алейкум. Кош келипсиздер. Жакшы келип алдыңыздарбы? Биринчи эле суроо. Буга чейин келип сиздер Кежи курулуш компаниясынан баатыр жеңип алгансыңар. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Бул ирет кандай жаңылыктар менен келип калды? Бул жаңылык жакшы жаңылыкта келдик. Ошо Кежи групптан чакырып. Баатырды качан алган турасыңар? Мага айтыша элек. Жакында. Буюрса жакында. Анда ушул баатырды алганда нейин дагы бир жолу келип берсеңиз болот экен. Буга чейин дагы сезимдер менен алмашканбыз. Бирок дагы бир жолу суроо. Ошол биринчи ирет ошол мен жеңүүчү аталдым дегенде сезимдер кандай болду эле дагы бир жолу айтып бересизби? Учурда сүйүнүчтүү болуп, толкунданып, эфирге келгенде сүйлөй албай, бир чети сүрдөп, ошондой болгон. Анан эми чакырганда эми кичине эфир менен тааныш болбой эле сүр болот экен. Телевизордон көргөндө билинбейт экен. Бул жакка келгенде сүрдөп биринчиден келгенде толкунданганбыз. Тарыхка дагы бир жолу көз чаптырсак, Кежи групп курулуш компаниясынан ушундай акция оюн бир жардам болуп атканын кайдан, кандай бир учурдан уктуңуз, анан кантип катышып калдыңыз? Буну ошо телевизордун НТСтен ошо апа көрүп, ошо койсом эле ошо айтып атыптыр деди, айылдан, ошо Кызыл Ой айылынан. НТС тартчы, анда азыр ошо тартпай калган. Апа көрүп ушинтип айтып атыптыр, силер баргыла деп келип 2 жолу келип айтып кеткен. Ошо апа аркылуу катышып билдик десек болот. Ошо президенти, ошо Кежи групп компаниясынын президенти Имамбек Ташев өзү айтып атканын угуптур апа. Котора калса ошо айтып уже бүтүп атыптыр да, эфир аяктаптыр. Аны уккан соң барып эле Бишкекке аттаныңыздар же кандай? Уккан соң биз номерлерин билген жокпуз, эч нерсесин билген жокпуз. Тиги апа айткандан кийин Суу Самырдын айылынан бер жактан жеңе чалды, айда жеп. Ушундай неме болуп аттыр, конкурс башталыптыр, уже барышыңар керек. 10 балабызыңар силер ага деп номерлерин айтып. Ушинтти 4 күнү кечинде чалды, биз 5 күнү эртең менен биз бул жака чалдым мен, Кежи группка. Анан канча убакыт өттү финалга чейин? Ошондон мен чалган убакта апрель болчу. Бизге жакында эле 22 ноябрда чалып эле ушу келип кетиңиздер филармонияга деп айтты, бирок жеңиңер деп айткан эмес. Ошол жерге келгенде сиздерден да башка дагы канча үй бүлө? Бизден башка дагы 5 үй бүлө деген. 5 үй болду. Ошондо кайсы 5-тин ичинен үчөөнөн ушу биз тандалып чыктык. Ошондо кайсы нерселерди карап, кандай бул эмес боюнча айта кетсек, бул шарттары 10 балаң клиникеден болуш керек. Жана өзүңө катталуу жер, анан кийин үй болбош керек экен. Жашың 40 жашка чейинки болуш керек. Көп балалуу эне жаш үй бүлө болуш керек да. Сиз ошол акцияга катышып атканда канча бала болчу? 10 бала болгонбуз. 2018-жылы январь айында бул төрөлгөн, биз апрель айында тапшырдык. Азыр биздин кесиптештерибиз ролик даярдап коюптур, видеого көрүп чаптырсак, анан маегибиз уланталы. Алган колдон берген кол артык демекчи, бүгүн 22 ноябрь күнү Имамбек Ташев жетектеген Кежи групп курулуш компаниясы салтка айланып калган. Жыл сайын өтүүчү эң көп балалуу үй бүлөгө Кежи групп курулуш компаниясынан Белеке Баатыр аттуу сынагынын жыйынтыгын чыгарып, бактылуу үй бүлөгө 2 бөлмөлүү Баатыр тапшырышты. Кыргызстандын эң суук болгон Суу Самыр жергесинен азыркы күндө өздөрүнүн атында, өздөрүнүн үй бүлөсүнүн атында эч бир жер тилкеси болбогон, эч бир үйү болбогон. Азыр эми эгер туура көрө турган болсо, өзү айтып берет, ушул күндө баягы временный бир жерде жашап аткан, бирок 10 баланы тарбиялап аткан Шакулиевдардын үй бүлөсү болуп танылды. 320 жылкы кут болсун, 8 кыздыкы. Жана бул квартира 2 улдугу деп кут болсун. Кежи групп компаниясына бир кол жаап коюңуздар. Кыргыз 10 миллион
Kırgız 15 milyonga жетmeyin kvartira berişti toxtatpay. Алчапарзар. Аталган сынак 4 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ушул жылдын март айында башталып, атайын критерийлердин негизинде жаш үй-бүлөлөр кайрыла башташкан. Шарттарга токтоло отурган болсок, батир алып жаткан үй-бүлө сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын жараны болуп, жашы 40 жашка чейин болушу керек. Ошондой эле алардын атына жер тилке, турак жай катталбагандыгы маанилүү. Ага кошумча ата-энесинин жана балдарынын окуудагы, жашоодогу жетишкендиги да каралат. Кежи Групп курулуш компаниясынын президенти Имамиден Ташев батирдин жеңүүчүлөрү акыйкаттуу тандалганын айтып өттү. Чындыгында бул үй-бүлө менен биринчи тааныштык. Мына өзүңүздөр көргөндөй жана сахнадан да айтып кеттим. Бул үй-бүлөнүн колуну кармап тааныштыгым ушул биринчи жолу болду. Мен бактылуумун. Ушул комиссиянын мүчөлөрү менен бирге ушул үй-бүлөнү тандаганыбызга бактылуумун. Мен ойлойм, Кудайдын астында таза тандоо болду деп. Эл ичинде бул сынак жарыяланган соң республикабыздын аймагынан 76 үй-бүлө катышууга документтерин тапшырышкан. Алардын ичинен 10 балалуу үй-бүлөлөрдөн 5 болгон. Атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен Суу Самыр өрөөнүндө жашаган 10 баланын ата-энеси болгон Шакулуевтердин үй-бүлөсү бүгүн мына дал ушул 2 бөлмөлүү батирге ээ болушту. Кубанычында чек жок жубайлар бүгүнкү жеңишин балдарынын ырыскысы деп билишет. Бул Кежи Групп компаниясынын конкурска катышып калганын себеби бул Кызыл Ой айылында апа бар, өйдөк апа деп коебуз, кайнене болот. Бизге ошол апа телевизордон көрүп, бизге келип айтты, силер катышкыла, силер татыктуусуңар, силер алышыңар керек деп келип айтып кеткен ошол апа. Сезимдер аябай эле өзүм терме баспай турам, толкунданып. Бул Кежи Групп курулуш компаниясына чоң рахмат. Калыстар жакшы баасын берип, тандап, эң жаш үй-бүлө деп ушу бизди тандаганына чоң рахмат. Эң сонун видеодон жакшы бир маекти көрө алдык десек, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей сюжеттен көрө алдык. Бул нерсе чынында аябаганда бир чоң бир таасир тийгизди болуш керек. Анан Имамиден Ташевдин айткан сөздөрүн аябаганда таасир берди деп айтсак болот. Биринчи ирет ошол филармониядан концерттин алкагында көрүштүрсүздөр, буга чейин таптакыр жолуккан эмес. Жок. Шаар Бишкек шаарына келгенге чейин биз жеңүүчү экенибизди билген эмеспиз деп келдиңиз. Ошол жолдо келатканда бир кандай ойлор болду? Жеңип алсак экен, же кандай? Андай ойлор болгон жок. Конкурс болгондон кийин эми ал жеңип кетсек да, жеңбей калсак да, аны бир Кудай билет дедик да. Бир эле Кудай билет дедик ошо. Анан келдиңиздер. Келип эле эч нерсе билген жокпуз. Тозу алды. Атым Алмаз деп таанышты, ошо Кежи Групп компаниясында иштеген бар. Ошо келип тозу алып. Келип биргиктүү филармонияга отургузуп коюп, ошентип, бирок силерсиңер деп айткан жок да. Ошого чейин билген жокпуз. Айткан жок да. Бала деген негизи ыңгайсыз учурларда ушундай кылыктар чыга баштайт. 10 баланы тарбиялоо бул аябаганда олуттуу нерселердин бири да. Оңой эмес, атанын колунан келе бербесе керек. Анан сиз бала багууда кандай жардамыңызды тийгизесиз? Ата катары 10 балага жетишип атасызбы өзүңүз тарбияңызды берип? Эми тарбия багы ата-бабадан алган салт, жолун улап, Кудай буйрса 10 бала болдук. Эми тарбияга ата берген, биздин ошо тарбияны ошо ата-энеден тарбияны биз да ошо балдарга берип атабыз. Акыл насаатты айтып, жакшы жүргүлө, ыймандуу болгула. Кээ бир учурларда көрөсүң да, баягы 1-2 баланын артынан жетишпей жүргөн үй-бүлөлөр дагы бар да. Анан 10 баланы тарбиялоо бул чынында ар биринин убагында тамагын берип, кийимин кийгизип, окуусуна жеткирип, айтор бул нерсе Аябай жоопкерчиликтүү иш да бул. Ошого жетишип атасыздар да. Жетишип атабыз, Кудай буйрса багы. Кудай Чоңдор жардам беришет э? Кичинекейлерге бакканга. Чоңдор чогуп калды. Асты тоончука соғып калды. Эң улуусу. Эң улуусу. канча жаштан канча жашка чейин болуп калат? Эң улуусу канча жашта азыр? Эң улуусу азыр 9 класс окуйт. 9-класста. Эң кичүүсү 1 жаш. 1 жаш. Бир айдан кийин. Канча уул, канча кыз? 8 кыз, 2 эркек. Аттары бурул-сурул болуп кеткен жокпу? Бурул бар, Уулжан бар. Уул болсун деп багы. Ошондо 9-чусу уул болду, э? 7-чиси уул. 7-чиси уул болду. Анан дагы? Анан 9-чусу уул. Бир кыздан кийин Бир дагы. кыздан кийин, анан кийин мындай ошо 10-чусу уул.
Эң сонун. эгистер да бар да. Мындан кийин пландар болуп атабы дагы үй бүлөнү чоңойтсок деген. Эми баары Кудайдын буйруганы, Кудай берсе, Кудай бербесин унутпасын. Негизинен башында ушундай 10 балалуу болобуз деген бир пландар болду беле? Андай деле план болгон жок, эми Кудайдын бергени. Имамидин Ташев сюжеттен көрө алдык азыр айткан жакшы бир сөзүн угуп алдым да. Шакуловдордун үй бүлөлөрү 10 баланы тарбиялап жатат, бул чынында эрдик депчи. Анан сиздер 10 баланы тарбиялап аткандан кийин сөзсүз түрдө тажрыйбаңар аябаганда мыкты да. Азыр бизди көрүп жаткан жаш үй бүлөлөргө кандай кеңешиңиздерди бере аласыз бала тарбиялоодо? Эми жаш үй бүлөлөргө кеңеш берерим ошо кандай деп айтсак эми жаштар Кудай берерин унутпасын. Ар бир баланын өзүнүн рызкысы бар. Ал сөзгө мен ишенем. Ар бир баланын өзүнүн рызкысы бар. Баары бири жетелеп багып кетет. Ойнотуп мынтипчи, анан көп бала болгондо алар ынтымактуу болот. Биринин сөзүн бири угат. Сизди багып коюшат, туурабы? Бирин угат да. Кичүүсү эжесин угат. Ушундай да, баары бири-бирин угуп, анан бири жетелеп, бирин жакшы көрүү менен булар ынтымактуу болот. Көп бала болгончу. Анан эми коркпой эле жаштар келиндерге айтат элем, жаштарга коркпой эле төрөй берсе, ал өзүнүн рызкысы бар да. Аллах таалам берет. Канча бала берсе, ошончо рызык берет. Сонун. Жаңы оорубасын, ден соолугу чың болсун, аман эсен болсун. Жаңы батириңиздер менен куттуктайбыз. Биздин эфирге келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздердин рызкыңыздарды алып отурасыздар, мына мисалы практика жүзүндө көрсөтүп атсак болот деп айтсак болот да. Чоң рахмат. Кечки программасына ыраазычылык билдирип кетели. Ошодан пайдаланып, ошо кечки курулуш компаниясына чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо иштерине ийгиликтер боло берсин. Имабидин байкеге үй бүлөсү менен аман эсен болсун, балдарын сый урматын көрсүн. Ошо Кыргыздын жакшы инсандарынан болуп, алдыңкы инсандарынан болуп жүрө берсин. Ушундай кыргыз элине жардам берип, ушундай көп балалуу үй бүлөлөр көбөйө берсин. Ушундай сынактар боло берсин дагы, кыргыз элим көбөйө берсин. Ошол. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Студиябыздарда телекөрүүчүлөр, бизде Шакулуев Нурбек жана Кожоналиева Кундуз болду. Баатырели жана мыкты ата.